көргөнүмдө заматта кыжырым кайнап, ошол адамды тартипке чакырып жүргөнүмдачы. Бүгін Ош улуттук драма театрында коомдук ишмер милиция настолкадагы полковниги Мамат Ибрагим Самидиндин 70 жылдыгына арналган эскерүү кечеси өтүүдө. Эскерүү кечесинде тегерменчи чыгармасынын негизинде сахналык көрүнүш көрсөтүлүп, эскерүү сөздөрү айтылып, музыкалык концерт менен коштолду. Анкени кылган кызматы, азыр сактадым ошол көрүнүш, баяндап берди барысы, кадимдин элдин майрамы, канаңана канды чапкылаң, агамдын ыраазы болсу дарбан. Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгары мыкты өкүлү Жантаев Элчибек Нуржадиевичтин сиздерге саламын айтуу менен мындай мааниси терең, мазмундуу иш-чаралардын дайыма өткөрүлүп турушуна тилектештигибизди билдиребиз. Мамат Ибрагим Самиев өз мезгилин чыгаан уулуу катары өзгөн жергесинде төрөлүп, элетте чоңоюп, жогорку билим алып, өзүнүн эмгек чыйырын ушул коомдук коопсуздукту сактоо менен баштап, катардагы милиционерден ушул милициянын полковниги наамына чейин жетип, андан кийин ардактуу эс алууга чыккандан кийин дагы өзүнүн өмүрүн коомдук иштерге арнап, бир топ чыгармаларды жазып, бир топ ырларды чыгарып, ошол менен эле чектелип калбастан, ушул биздин жарандарыбыздын укугун коргоо максатында Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын Ош облусундагы бөлүмүн жетектеп, ошол менен эле чектелбестен ушул илим жаатында дагы чыйыр жасап, жол жасап, ушул техника илимдеринин кандидаты, доцент наамын алуу менен биздин ушул келечек муундарыбыз болгон балдардын билим алуусуна, тарбиясына бир топ салымдарды кошту. Мамат Ибрагим Самиев тилим барда. Миңдеген согуштарда, кармаштарда, Кыргыздын улуу эпос тарыхында, манасында, кыргыз тилде уран айтып журт башкарып, кыргызым бийлеп келген ени сайда. Самиев Мамат Ибрагим биздин арабызда көп жылдан бери чогуу иштешкен, анткени ал киши да өзү убагында дагы иштеп жүргөн учурунда дагы көп акыл насааттарын айтып, көптөгөн иштердин баарын аткарып, көптөгөн сыйлыктарга мына ээ болгон кызматкер катарында болду. Бүгүнкү күндө өзү убагында иштеп жүргөн учурунда дагы ишине дагы так болуп, андан сырткары дагы өзүнүн үй-бүлөсү менен чогуу бирдикте өзү да чыгармачылыктар менен иштерди көп аткарып кетти. Өзгөрүп кандай бүгүнкү күндө канча деген китептердин да ээси болуп турат. Көп жыл милицияда чогуу иштеп жүрдүм. Бул киши менен мен чогуу иштегениме сыймыктанам. Ал убакта турасын айтыш керек, бул кишинин ушундай таланты бар экенин көпчүлүк байкаган эмес. Биз чогуу жүрүп, бирге жүрүп, мына жерде достор аштырып отурушат бардыгы. Мен байкаган эмес экенмин. Мына азыр көзөтчү дагы бул киши ушул карапайым үй бүлөдөн чыккан, жетим өскөн бала азыр Ош областына гана эмес, бүтүндөй кыргыз эл таанып атат. Көз өткөн менен артында канчалаган чыгармалары калып атат. Аны окугандар, бардыңар билесиңер, бардыңар көргөнсүздөр. Мына азыр дагы Тегирменчи деген бир чыгармасын тартылап кетти, агентурус деген кино тарткан. Бул сценарист, мамлекеттик сыйлыктын ээси. Маматтын жаткан жери жайлуу болсун. Биздин кыргыздын арасында Маматтай жигиттер көп, урматтууларым. Ошондо убагында баалап, убагында даңгазалап, убагында атын айтып, убагында туусун көтөрүп коюш бул биздин милдет. Бар болгула, аман болгула, дайым бизде Маматтын элеси сакталат, жакшы адам катары, жакшы инсан катары, динге дагы, манаска дагы, ата мекенге дагы жүрөгүнөн кызмат кылган Мамат жаткан жер жайлуу болсун. Жөнөкөй жазуучу катары, мамлекеттик кызматчы катары, кайсы жагын алып карабасак дагы туш тарабынан үлгү катары болуп келгендиги бизди сүйүндүрөт.
жана аркадан өсүп келе жаткан балдары атанын тарбиясын алган дедиртип, атасынын ордун, аталык милдетти дагы мына келин балабыз кошо аткарып отурат. Үй бүлөсүндөгү бакты таалайын, келечегин насип кылып, şu makemin ordun жоктоп турбай балдарын ушундай алып келатканына чоң ыраазычылык. Мамат ака жөнүндө көптөгөн сөздөрдү уктуңуздар, көңүңүздөрдө аябай маалыматтар бар бул жөнүндө. Мурда китептерин окугансыздар, чыгармалар менен таанышкансыздар. Мен эмнени белгилегим келет, ушул мына исламда айтылат, Алла Таала ар бир пендени ошол акыретте сураганда мен берген өмүрдү эмнеге жумшадым? Мен берген күчтү, каражатты эмнеге короттум? Деги мен алдыма эмне менен келдиң деп сурайт. Мамат аке бул суроолорго жооптору бар деп ойлойбуз. Ишеничтүүбүз. Себеби ушунчалык эмгегин жана азыр палван деп айтып атышат, ушул күч кайратын, тапкан акчасын баардыгын Мамат аке элге, жерге, чыгармачылыкка, динге, Манаска, кыргыз элинин келечегине жумшат. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деп Ал Токонбаев кемеңгер акыныбыз бекер айткан эмескен. Агайыбыз өтүп кеткени менен артында иши калыптыр. Ушунча артында киши калыптыр, агайдын атын айтып жүрө турган. Демек, өлгөндөр даңкталмайын, тирүүлөр бакталбайт деген сөз дагы бүгүнкү иш-чарага төп келип отурат. Кош келипсиздер. Эгай энебиз, мен эне деп айтам, анткени мына ушундай энелер көп болсун. Ушул чыгармачылыгына, буга чейинки жасаган бардык карьерасына артында тирек болуп, жөлөк болуп келгенин өмүр өткөндөн кийин да токтотпой улантып келатат. Энебизге бир кол чаап коелу, сыйыныңыз куту болсун. Урматтуу ушул кечеге күбө болуп келип аткан конокторубуз, туугандарыбыз, ағаларымыздарга ыраазычылык билдирем. Ушул биздин сүйгүндай эме, сүйүнүчүбүз менен тең бөлүшүп атасыздар эми. Ушул кечеге салым кошуп, ушул кечени ушул деңгээлде өткөрүүгө салым кошкон Ош областынын башкармалыгына, шаардын башкармалыгына, мына областтык ички иштер министрлигинин башкармалыгына жана шаардын башкармалыгына, мына драм театрдын коллективине жана ошондой эле ушул спектакльди аткарып, ошолорду элге жеткирип аткан режиссерлорго, артисттерге баарына мен чоң ыраазычылык менен үй-бүлөнүн атынан ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү кече сиздердин көңүлүңүздөрдө орун тапты деп ойлойбуз. Ошо атам ойлогон нерселер ишке ашырылышына сиздерге дагы бүт жакшылыктарды каалайбыз. Чоң рахмат. Мамат Ибраим Самиев атындагы коомдук фонддун атынан Тегирмен спектаклин коомго алып чыгып, элибиздин руханий дүйнөсүн байытууга кошкон мыкты салымы үчүн Макамбаев Жыргал. Макамбаев Жыргал. Нурлан уулу Нуридин. Жолборсбек Манас уулу. Иш жаран экинчи бөлүгү Динат ресторанында уланып келген конокторго, саналгачларына, шакирттерине жылдык аш берилип, Куран окутулду. Токтогул паркында танса площадка боларdı. Şu yerde köpünçe grupa болуп алып, yoshlar мүшлөшөр. Bizi aşağı asobiy otrяд, Komsomolskiy otrяд болуп, qo'llariga qizil nimalarni taqishib, aşağıda dujurlik qilishardi. Borib, aşı yoshligidan bo'ladigan odam yoshligidan bo'ladi deb juda aktiv edi-da. Ne bularni bir yaxshi aktiv başlığa a'zo bo'lib yurib, Garkom Komsomolga yordam qilgan bolalarni hammasini militsiyaga jo'natganmiz. Chiqib shu Tegirmen degan o'zincha bir rekviem chiqdi, eskeruv. Albatta buni maga o'rdağı
жеңілдеу болды жазыш. Эмне дегенде мен Мамат Ибраимди 84-жылдан бери тааныган болсом, ошол кезде мезгил өтүп көп о кырдаалда бул бир туугандык касиети бардыгынан улуу экенин билдирди. Анан кийин чынында мен жазып атканда түндөрү жазып аттым. Башка убакта мен жазбайт элем. Ошондо кандайдыр мен эң жакын адамдай, атамдай, апамдай, баламдай болуп, ошо Мамат Ибраимдин руху бирге карап тургандай, кандайдыр мага бир дем берип аткандай болду да. Демалт өзүнүн көзү өтүп кетсе да бул дүйнөдөн, бирок элдин эсинде калып, мына жакында демалт 70 жылдык эскерүү кечеси болуп атат. Мамат Ибраим Самиев деген агабыздын ал киши өзү ички дүйнөсү менен чыгармачылыкка берилген ушундай инсан болгонда, анан эми анын чыгармалары мына өзү өтүп кетсе дагы, көзү өтүп кетсе дагы артында калтырып кеткен сөздөрү эл ичинде калып, мына эл эскерип атат. Төрт китабını өзбек тилине тәржима кылдым. Şu kitaplardan birisi İmam Saraxsi. İmam Saraxsi imamlarını kuyoshi degan ma'noda. Yana bir kitabı Manas eposida islom dinining o'rni. Yana bir kitabı iman nashidasi deb tarjima qildim. Keyin Turg'unbi degan yozuvchimiz bor. Shu yozuvchini Sami Polvon haqidagi povestini ham tarjima qildim. Bunga nima homiylik qildi, nima deydi, sponsorlik qildi Mamat Ibrohim. Sami Polvon bu Mamat Ibrohimning otasi bo'lardi. 23 kitabı var eken, uşunun barında Kırgız elinin tarihinde özgöçe 90-yıl, özgöçe 10-yıldağı oş okuyaları, andan keyin Batken okuyasına baylanıştı, mындай bir hadis katarı bağa verip, oşonun çıkış sebeplerin kantkende elde ırыс ынтымақ рашкерлик болот дегенге өзүнүн чыгармачылык дареметин жумшаган. Men şu bugün Mamat İbrahim'de ata bir çoğun akıllardan yazgan ürü var. Oşonu Mamat İbrahim'de atayın deb atamda. Dünyada iki iş kalır ebedi. Danoning sözü-yu mardlarning işi. Yıllar ötse ham ki zaval bilmeydi. Yaxshi söz, yaxshi iş kılalgan kişi. Mamat İbrahim ana shunday yaxshi söz aytgan, yaxshi iş kılgan ulu insanlardan biri ele. Anın jarkın elese, anın çıkarmalarında yaşayıveredi. Мындай пикирибиз, мындай пландарыбыз көп эле. Дагы көп чыгармачылыкта байланыш түзөбүз деп пландаштырдык эле эми ажал экен, алыбыздан алып кетти. Эми буйруса балдары келечеги аман болсун, ушу жакшылыкка. Көпчүлүгү атам көп көрдү талант ээси, милиция полковниги, илимпоз, адам катары таанылса, мен атамды өтө мээримдүү, өтө камкор ата катары, менин балдарыма, бир туугандарымдын балдарына мээримдүү таята, чоң ата катары билемин. Анткени бизди дайыма жакшы көрөт эле, анан үгүттөп турат эле, дайыма алдыга жылууга шарт түзүп бергенге аракет кылат эле. Көп нерсени үйрөткөн, көп нерсени айткан, таза жашоого умтулган. Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ардагери, отставкадагы полковник, акын, жазуучу Мамат Ибрагим Самиев 13 декабрда оорудан улам 67 жаш курагында каза болгон. Бүгүн көзү тирүү болгондо 70 жашка чыкмак.